Саламатсыздарбы? Эфирде коомдук тартипке көз салып, мыйзамсыздыктарды чагылдырган New TV Патруль программасы Бишкек шаарынын аймагынан тартылган кылмыш кырсык фактылары менен тааныштыруусун улантат. Бул ак түстөгү Range Rover үлгүсүндөгү унаа алдыңкы терезелерин караңгылатып алгандыгы үчүн инспекторлор тарабынан токтотулду. Выйди с машины. Ала тұршы. Документы да, атайган мısın? Ne işte? İçken жоқсыз ба? Текшерүү учурунда айдоочу спирт ичимдигин ичкенби деген шек жаралып, кайгоолчулар аны дароо наркология борборуна жеткирмей болушту. Кел, Байка, машинанын тиягынан отуруп ал, Байка. Тиягынан отуруп алыңыз. Oturayım. Yok, болбойт дейт. Телефон бақса, Телефон алайыншы. Назад, назад садись. Yok, не, қойып Елікші, адамша сөйлеп сұранып қойасың. Болбойт деді ғой, Байка. Мен шешпейм дейді. Сен мандер ұлы отасыңар онда. Жоқ, Байка, мандер. Хорошо, мандер. Сейчас, секунду. Байке, я вам все сказал. Не, ну поговорим, все хорошо. Насчет? Ну, я с тобой лично хочу поговорить. Брат, как тебя зовут? Алтын. Алтын. Давай, я душу не съешь сегодня. Давайте. Я такого не буду. Я не понимаю, все, что надо, пообщались, просто Үч алғанда тұрғыз, да? Жо, анда сөз емес. Ешкіміз біле? Сопротивление болған жоқ, мен жаңа просто общаюсь. Сіз ешкім сопротивление болған деген жоқ, просто мыйзам чегинде эле жооп берип коюш керек, болду, ошол эле. Азыр мас болуп эле текшерилет. Жол чыксаңыз болду, тонировка менен сыйлайсыз. Сыйлоо эле Эмне кыласыз? Атыңыз не? Экен Байке. Мыйзам чегинде эле болуп калган, ертең алып чыгып Экен Байке, телефонуңузчу. Сейчас. Да, жүре. Все, кирем, азыр эмес жок болсо кирем. Айтып коем, кирем. Кирип койчу. Тартып эле койчу, суранычы. Тартып атайын, жүрүңүзчү Экен Байке. Убакыт тагмаңыз. Такси эле Байке экенсиз. Здравствуйте. Адрес ушундай? Адрес. О, ушундай. Есть? Ну, совести имеется, трое мы тебя ждем, а? Ну, Не, может, я же могу отвязаться и... да не надо мне, чтобы ты звонил, понимаешь? Тебя привезли сюда, значит, ты должен выполнить наши требования. А там что хочешь Я делать? понял, ну, я же имею право. Байке, бұл процедура. Я имею право. Ну, совесть-то есть тоже, наверное. Нет, Гражданство. обязательно Ну, имею право пожалуйста. отказаться.
Трубочку подуй. Это будет расцениваться, как будто ты пьяный. Все хорошо. Хорошо? Отказывайся. Конечно, ради Бога. Штраф ошондой болот. Ооба. Чечим алкогольный опьянение болот да. Жок, эми отказ кылып көрмөйм. Хорошо. Үйлөбөйм тигиндей. Жок, бул один фиг же, эмеге кетет да, тиги казына кетет. Ооба менин чөндөрүмө кетпейт. Жок, Айырмашылығы жоқ қой, отказ осы эле. ошондой болуп да, ошону Отказ бердиңизби? Отказ бердим, ошондой болуп. Отказ бердиңизби? Ошол эле штраф. Ошондой штраф болуп. Ой, эркек жигиттер өтөсүң, мен андай Түрлі ошол эле штраф. ошондой штраф мен үйдөттүм. 17 жарым ошондой. Так, Макин, не работаешь? Ал жайдан нарколог кызматкери айдоочунун ичип ичпегенин тастыктаганча унаасын башка бирөө айдап изин таптырбай качып кетти. Кастайын корос. Менин бар тезир бар. Машинаны айдаган бойдон кет. Рейндж Ровер кетип калды го. Кача? Мен чалсаңыз жан. Азыр эле кетти. Азыр айчылыкта билебиз байке. Сейчас. Позови друг. Я позвоню сейчас. Хорошо, честно. Байке. Камаласың эркекче жөн эле мол. Жөн эле эме кыла бербечи, өзүңө өзүң кылып атасың. Күлүш алып койду бирок ана жок. Күлүчү жок да аларда чыкты. Күлүчүн берген Жок бекен азыр, чыкканда. Азыр эле мен көзүмчө айдап кетти. Оңдой болду же арты менен кетти. Арты менен кетип. Ошол эле замат унаа издөөгө берилип, айдоочусу 1-Май районунун ички иштер башкы башкармалыгынын бөлүмүнө жеткирилди. Ошондой эле тийиштүү чаралары колдонулуп, протоколдор түзүлдү. Бул унаа социалдык түйүндөрдө кызуу талкууланып жылдызга айланган машина. Жол эрежелерин урой бузгандыгы тартылган тасмалар аркылуу белгилүү болгон. Инспекторлор таанып калып дароо токтотушту. Автокөлүгүңүздө мен азыр жаңы кодекс негизинде машина айып корозуна токтотулат. Билесиз да? 2021 декабрдан баштап жаңы закон чыккан. Бул автокөлүгүңүздө только протокол жазылчу. Ал автокөлүгүңүздө только айып корозуна токтотулат. Ал инспектор айдоочу. Автонун айып корозуна токтотулат. Сразу көрсөттү закон. Закон. Мен eski videolar был бірақ. Сек киргизип. Ошондо аппарат салган. Оған бұрын болғандар жоқ. Мен өзім емемді бұл. Видео келіп алдыған интернет өнүккөн заманында история eski болгон болсун деп жок жок азыркы 184 ал история азыр так видео азыр бар картуга бар да жөнөтүп ошон үчүн негизинен келип атат.
временный отстранение от транспортного средства. 75 деген не сот? Расчетный показатель 7,5 миң сом айыппұл бағасы. Видеоны көрсөтмөйсүз мен көрөйүн. Айдан отырасыз? Айдайсыз? Мен зұлмат айдачы мизам талаптарға башым. Турмен башы айдан істеймін. Жоқса, арқылы шөлі штраф жазасын көресің. Жоқ, ол өтен. Және жауапты шығарып, врачқа жаңа кетмей, қайранына шығарып штраф төленіп, жазып беріп, алып кетші, азыр екен. Жазғанмен жұмыстармен мен ертең аны шығарып кетесің. Мен теміз айдалайсың. Өтісін айдалайсың. Жоқ, отбек. Сіз айдалайсың. Айдоочусуна соц түйүндөргө жүктөлгөн тасмалар көрсөтүлүп, ал эми унаа айып короосуна киргизилген соң протоколдор түзүлдү. Закон жаңы немеди азыр. Бул станкада турганда так акт бересиз да. Акт бергенден түшүнүп алып штаттап текшерип эң безопасный камераны баарын өчүрөт да. Кайдан өткөрүп эмне. Если нарушение будет, сразу остановить шаг. Ал арада башка экипаждагы милиция кызматкерлери бул топтогу кайгуулчуларды жардам берип коюусун өтүнүштү. Айтылган дарекке барган учурда мастыкка шектелген айдоочунун жанында кетип бараткан жүргүнчүсү ызы чуу салып жатыптыр. Азыр деген рейдовый мероприятие бахус болот. Каждый машинаны останавливать этүүгө болот азыр. Нас көрсөткөн байкасы. Мындай да. Командир. Удастырган көрсөткөнчү. Фамилия атын ен окуп коюн. Жок, көрсөтүп койсоң мындай. Алды болбойт. Көрсөтүп кой дейм. Көрсөтүп кой дейм. Кандай болбойт? Байке тарткан болбойт. Байке. Кандай болбойт? Ой, bu pasajir bo'ladi. Men водитель bo'ladi. Командир. Эме болгондо болду. Айтчы. Мен өзүм эле сотрудникмин. Боларың мындай да. Оналар өздөрү тура эмес кылып атышты. Тура эмес кылып атышты. Иә. Безопасный город турат бакта турабы? А? Безопасный город турат. Турабы? Так что анан Эми ичип алган водитель деп эметип атат да ошо безопасный. Мен айдаган жокмун машинаны, мен айдаган жокмун. Со трезвый. Аял киши айдап келди. Эми ошол өтүп кетсе анан акча вымогать этип бияктан сотрудниктериңчи барбы? Кимдер вымогать этти? Лично акча вымогать этип мына. Ата камера бар лично мен тартып алдым. Доказательствоңуз барбы? Бар. Сөгүнбөй. Бар дейм. Сөгүнбөй, сөгүнбөй сүйлөңүз. Документте текшерип коюла, подозрение болсо. Документ бар, колумда. Наркологияда өтүп коңуздар болду. Иә. Таза болсоңуз, таза аракет кыласыз. Жөнү уяк болуп. Подозрение болсо, сотрудниктерге өткөзүлөт болот. Эме болчу жанында отурган пассажирдер. Өчүрүлө койчу камераны. Не болду? Удастырган көрсөткөнчү. Болду, көрсөттүм. Жок, мага көрсөтүп койсоң мындай. Жок, мен окуп коюм. Фамилияны көрсөтүп койсоң, фамилияны мындай, отчествону көрсөтүп койчу. Видеоға тарткан эле болду. Жок, көрсөтүп кой. Көрсөтүп койсоң мындай. Сөгүнбөй көрсөтүп кой. Мындай эле көрсөтүп кой дейм. Мындай жакшынакай эле көрсөтсөң дейм. Жакшынакай эле. Жашырба дейм. Болду дейм. Болду. Жашырба эле көрсөтүп кой дейм. Все, давай алып көрөм эле. Siz bileniz zararlı mı? Olacak mı? Zararlı. Ya, Kuday istiyorsan, apar öldürüyor.
Удай болып кеттің ғой апырым. Бронированная, 74 точно, голов положили. Давай. Қайсы машина эле? Шамал, қайсы машина эле? Болды. Аялы қайсы екен, айда. Мен алып кетем деген сатып келші бері. Жоқ, лично мен алып кетем деген сатып келші. Мына мен водитель Жеке келсеңіз. мен водителем аяғым өтпелі қойғанчы. Болды, өтіп шықпаса кетесіз. Документтерім бар жақта. Документі менде бізде. Все, өтіп қойыңыздар жеке, болды. Кеттік, конфликт айландырмай. Яғни отырамыз. Айдоочунун наркология борборунда спирт ичимдигин ичкени аныкталып, унаасы айып короосуна токтотулду. Не іштіңіз эле? Ішіне пиво ішіп алғам. Пиво? Бензин құйып келіп тұрған еді. Мына жерге шыққам, мына жерге шыққам. Ушинтип айдайсыз мындай, жайыраак айдайсыз. Жоқ, светофорға жетіп шыққан. Атилде сүзүп кетсиз, не болду? Қаштыңыз сіз светофорды көрдіңіз? Сіз жерде қаш? Көрдіңіз ба? Ха, машинаны күлчү көргөн жок. Күлчүңүз берип болсун. Машина күлчү бербейсиз. Алдында документ бересиз. Айдан Отурсам. Опускаем ниже трубочку прямо в воду и дуем, да, вот так, чтобы буночки шли. Да, это крепкие надеюсь. Крепкие. Как называется? Пиво? Водка? А? По секрету нам сказали. По секрету? Да. На ушко. Sen айтқанды айттыңыз. На ушко мне можете подойти сказать. Сізге үйлегенде сразу реакция жүріп ағардай қызық ойламаса таза. Вот Чуй Лермонтова, люк был приоткрыт. Вот 1, 2, 3, 4 машина пең биринчи мерс өтүп кетти. Ал болсо темирди тургузуп кетти окшойт. Я замерзсам, я поехала. И темир алдыма тийди да, машинанын алдына. Тийгенде вот сынып калды эме. Люк, как его, бензобак алды, утечка, порог разбился. Еще за мной дагы 2-3 машина, мол, кызыл машинаныкы тоже утечка у него. Тоже течет что-то, масло или не знаю. Вон там 2-я и 3-я, между уже сотрудники подъехали. Ребята уже взяли, чырпык салып койду тетяка, чтобы и в другие не попадали. Видите, жол темно и не видно было, что там люктун темири торчит. Оно огромная, прям тяжелая железка. Жерден эчтеке көрүнгөн жок. Мен алдымда да 2-3 машина бар болчу да. И видимо, билбейм люк кандай, я вообще көргөн жокмун. Ошондо тепселегенде люк течака учуп кеткен, балдар жылдырып коюшту тетигине, четте сынып жатат. 14 декабря примерно где-то 11:20 было, ехала по Чую на пересечении Лермонтова, и люк был приоткрыт, и я вот люк проехала и бак разбила. У меня сейчас утечка бензина. Чую Лермонтова, по Чую прям на остановке. Мен уже зарядкага бараткан болчумун, анан люкка түшүп кеттим. Артымда, алдымда 3-4 машина. Не поняла, да, бул болсо как можно? Ушу сынық беле или чё? Вон еще осколки.
ачыл мага чейин дагы бир 3-4 машина өттү да. Бирөө даже дөңгөлөгү жарылып калса да токтобой кетип калды. Пофигизмдер бар да. Видимо, ачыгы мага попался. Үргүлөп келаткан уйкум ачылды го мен жерден. Эй, муну ким чыгарды? Кандай чыксын деп ошол вопрос го. Анан мен, короче, проспект Чүйдөн бери карай Шабдан Батыр көчөмөн келатканымда ылдамдыгым где-то 50 км саатына болчу да. Келатканымда алдагы жерде бир машинанын бампери үзүлүп жаткандай болду да. Анан кийин чочуп кетип бир аз солго алып туруп өтүп кеттим. Жанымда адам бар эле, аны жеткирип кайра келдим дагы кайдыгерди карай албайм өзүмчө. Башкалар да кайдыгер карабасын деп туруп келип МЧСке чалдым. МЧСке кайрага чалдым, анан алар да мага чалып, эми аракет көрүп, бирок самое интересное, түлүк эмнеде жатат, каким-то образом сыныктыр да. Билбейм, буга канчалык күч керек сындырыш үчүн. Биз ойлодук элек, муну бир уздаган окшойт деп, жок, тескерисинче башкача болуп калды да. Эми мындай жатканда урматтуу айдоочулар, мага окшош, этияттап айдаңыздар.